Рамазандан, оразадан мақсат, ол Құранда өзі айтады, тақуа. Я юхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун. Ей имандылар, силерден алдыңларга фарз кылынган дейле, ораза силерге дагы фарз кылынды дейт. Демек ораза бизге эмес, бизден алдыңғы үммөттөргө да берилген. Алар да ораза кармаган. Бирок аларда мүмкүн 40 күн болгон болушу мүмкүн, 50 күн болгон болушу мүмкүн, башка тартиптер болушу мүмкүн, бирок Рамазан ораза аларда да болгон. Рамазандын максаты лааллакум таттақун, такыбалуу болушуңар үчүн дейт. Оразада биз такыба алышыбыз керек. Оразанын сабагы бизге такыба үйрөтүү, такыбалуу болуу. Ким оразадан такыбалуу болуп чыккан болсо, иншалла ал максатка жетти. Рамазандын максатын туура тапты. Аллах субханала ва таалага Рамазанды жемиштүү кылды. Туура пайдаланды деген сөз. Эгер ким ораза кармап такыба келбеген болсо, такыбалуу боло албаса, анда ал адам не болду? Оразанын максатын билген жок. Оразанын максаты жегенди, ичкенди, нафсы тийип коюп эмес. Ошо менен кошо чоң нерсе турат артында, ал ат-тақва, Алладан коркуп, муттақи болуп жашоо.